Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Финполиция Азамат Кубанычбек Жумалиевдин үйлөрүнүн баарын тинтип, конфискация кылганы жатат. Камактагы укук коргоочу Камилжан Рузиев ачкачылык жарыялады. Экс-президент Курманбек Бакиевдин кайрылуусу Болсун Рысбековго, Сейин Саралаевге, Бактыгүл Жумабаевага, Урмат Акуновго ачуучундукты айтып, чыккандыктары үчүн ыраазычылык билдирем. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Бүгүн 31 майга карата жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргызстанда дагы 57 адам коронавирустан айыкты. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Сутка ичинде Бишкек шаарынан 40, Нарын облусунан 10, Ош облусунан 7 бейтап коронавирустан айыгып, үйлөрүнө чыгарылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө карата жалпы 1170 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылды деп билдирди Үсөнбаев. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин экс-төрагасы Бакыт Шаршымбаевдин үйүндө тинтүү жүргүзүлдү. Тинтүү 29 майда аскер прокуратурасы тарабынан радио жыштык сатуу боюнча кылмыш ишинин алкагында болгон. Буга чейин коррупцияга байланыштуу шектүү катары байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова кармалып, 12 июлга чейин камакка алынган. Ал уюлдук оператор жана байланыш мамлекеттик комитети менен бирге сүйлөшүү алган деп айыпталган. 22 майда бул ишке тийиштүү бар делип УКМКнын 2 кызматкери кармалган болчу. Жалпысынан 5 адам кармалды. МТБКнын 2 кызматкери, УКМКнын 2 кызматкери жана АЛТБ 1 кызматкери. Бакыт Шаршымбаев маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин 2018-2019 жылдары жетектеп турган. 30 майында интернет желелерине өзүн Жалал Абад облусунун Токтогул районунун Торкен айылынын Абжал аттуу тургуну деп тааныштырган жаш жигиттин видеосу тарады. Видео тасмадагы жигиттин айтымында Жалал Абад облусунун областтык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери сабашкан. Бул маалыматты тактоо үчүн Назар Ньюс маалымат агенттиги Жалал Абад облустук ички иштер башкы башкармалыгына байланышты. Алар төмөндөгүдөй маалымат беришти. Бул видео тасма 2 жыл мурда тартылган. Тасмадагы жигит баңгизатка каршы күрөшүү башкармалыгы тарабынан 2 жыл мурда 1,5 килограмм баңгизат сатып жаткан учурда колго түшкөн. Кармоочу жайга келгенден кийин жоопкерчиликтен качуу максатында ушундай жолго барган. Бул факт боюнча кызматтык иликтөөлөр жүрүп, улуттук коопсуздукту сактоо кызматы тарабынан кызматкерлерге кылмыш иши козголуп, текшерилип, тергөөнүн жүрүшүндө алардын күнөөсү жок экени аныкталган. Алган жаракаттары башка адамдар менен болгон жаңжалдан улам келип чыккан деп айтылат маалыматта. Булак nazarnews.kg. Урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Таластык жигит Болсун Рысбековдун мага карата Курманбек Салиевич мени кечириңиз деп өзүнүн жеке баракчасы аркылуу кайрылганы кыргыз элиме кайрылууга түрткү болду. 2010 жылдын 6-7 апрель күндөрү болгон окуялардын бардыгын көз алдыма кайрадан келтирип, терең ой жүгүртүп, көп ойлонуп төмөнкүдөй жыйынтыкка келдим. Кара тамга менен жазылган тарых барактары баарыбыздын эсибизде. Анык айтыла отуруунун кажети жок. Арадан 10 жыл убакыт өттү. Мезгил убакыт бардык окуяларга тараза. Болот Рысбеков деген жигиттин калыстык менен айткан сөзү мен чыныгы эр жүрөк, мекенчил, кара кылды как жарган кыргыздын мекенчил жигиттин жигиттик сөзү катары кабыл алдым. Анткени миңдеген миллиондогон карапайым элимдин жүрөгүндө ушундай калыс сөз бар экенин жүрөгүм менен сезгем. Убакыт дарылайт, мезгил өтөт. Кимдин ким экендигин тарых барактары ажыратып тактап берет. Болсун Рысбековдай чындыкка теке караган, калыстыктан тайбаган мекенчил адамдар чыркыраган чындыкты качан болсо калктын алдына калпып алып чыгышат деп ишенемин. Болсун Рысбековдун сөзүнө чейин эле мен 2010 жылы 6 апрель күнү Таласта, 7 апрель күнү Бишкекте болгон төңкөрүшкө өз оюм, көз карашы менен жыйынтыгымды чыгарып өткөнмүн. Анткени ал төңкөрүшкө катышкандар ошол төңкөрүштүн максатын бири билсе, бири билбей, бири түшүнсө, бири түшүнбөй туура эмес маалыматтар менен ызы чууга келип калышып, ачуу калтырып коюшканын туура түшүнгөнмүн. Айрымдары каргашылуу ошол күнгө эмнеге келгенин дагы билбей атайын уюштурулган түрдүүчү аракеттерден улам өлүмгө дуушур болушту. Болсун Рысбеков азамат жигит экенсиң, аман бол азаматым. Аны менен бирге эле инима Сейин Саралаевге, Бактыгүл Жумабаевага, Урмат Акуновго ачуу чындыкты айтып, ачыкка чыгаргандыгы үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Алар ошол каргашылуу мезгилге баа бергенине ыраазычылык билдиремин. Сенин жана сен сыяктуу төңкөрүшкө катышкан жарандарды, ичак эле кечиргенимди жар салуу менен расмий түрдө кайталап айтамын. Ошол күндөгү каргашылуу күндөгү окуяга катышкан жарандарды кечирдим. Силерди күнөөлөбөймүн, күнөөлөгөн дагы эмесмин. Бардыгына жараткан эгем күбө. Бирок төңкөрүштү уюштуруучуларды Роза Отунбаев, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров, Темир Сариев, Болот Шерниязов жана башка башында турган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн өзүм үчүн эмес, бүгүнкү күндө ар тараптан кыйналып карайлап турган кыргыз элим үчүн эки дүйнөдө кечирбеймин. Анткени булар кыргыз мамлекеттин бүрүндүргүч,
талкалагыч, кыйраткыч эл душмандары, энелердин, жесирлердин, жетимдердин көз жашы буларды эч качан жөн койбойт. 14 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн Кудай эл алдына жазасын берет. Бирөөгө өгөр кассаң өзүңө ырастап каз, өзүң түшүп калышың мүмкүн деген улуу сөз бар. Бирөөнү жасаган эмгегин менчиктеп алуу, жаманатты кылып кара өзгөлүк жасоо, күнөөсү жок адамдардын жанын курмандыкка чалуу, көз жашына кызуу карапайым элдин тагдыры менен кан төгүп ойногондор, төгүлгөн кандан жасалган төңкөрүштөн басмачылык менен бийликти басып алып, байлык топтоп, уурулук, мародерлук, талап тоноочулук жасап, өз жашоосуна шарт түзүп, элдин мүлкүн менчиктеп алган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү тарых алдында сөзсүз жооп бериши керек. Менин таптакыр күнөөм жок дегенден алысмын. Президент катары күч түзүмдөрүндө ишенчүлүк менен мамиле жасап, алдын ала бузукулардын аракетин байкабагандыгым, алдын ала чара көрбөгөндүгүм үчүн моралдык жоопкерчилигим бар экендигин мойнума аламын. Катардагы жарандарга эмне күнөөм? Мына 10 жыл убакыт өттү. Калктан өткөн калыс нерсе жок. Өзүңүздөр салыштырып баалап билип аласыңар. Мен мага чейинки менден кийинки иштеген президенттер жөнүндө эч нерсе деп айтпайм. Айткан дагы эмесмин, айтпаймын. Калыстык менен эл өз баасын берип алсын. Тарыхый окуялар толук мисал болуп алат. Болгон окуялар өзү далилдеп турат. Бир күн келип баары мыйзам жолунда аныкталат. Кыргыз элимдин алдында башымды бийик коюп, өзүмдүн элимдин алдында актыгым аныкталат буюрса. Күнөөкөрлөр элдин убалына калып, күнөөнү Бакиевтерге шылтоолоп, оодара салып Кыргыз мамлекетин талкалаган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн чыныгы жүзү тарых алдында чыгат. Мыйзам ченемдүү жообун алышат деп үмүт кылам. Анткени кан кое бербейт. Чыныгы күнөөкөрлөр канга колума алынгандарды Кудай сөзсүз күнөөнү мойнуна коюп жазалайт. Элдин алдында, жараткан эгемдин алдында мен эч кандай кан төгүү, карапайым элдин балдарынын канын төгүү, энелердин боздогон көз жашын, күйөөсүн өлүп бозоргон жесирлердин кайгысын, аймунчоктой жаш балдарына жетим кылып бозорушун көрүү оюма эмес, кыялымда дагы жок нерсе болгон. Убактылуу өкмөттүн өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн жасаган апрель окуясынын каракыр кыргыз элин качандыр мезгилде түшүнөт деп ойлоймун. Анткени ак илет сынбайт. Капка шибегени жашыра албагандай эле чындыкты эч ким жашыра албайт. Убагы келгенде баары ачыкка чыгат. Кыргыз элиме амандык, тынчтык, биримдик, ынтымакчылык каалайм. Эч качан жамандык болбосун. Кыргыз мамлекети өсүп өнүксүн, аман болгула Кыргыз элим. Мен сиздер менен дайыма биргемин. Сиздерди терең урматтоо менен Курманбек Бакиев. Экс-прокурор Чоң Азат кыймылынын лидерлеринин бири Сыймык Жапыкеев депутат Кубанычбек Жумалиевдин бүт үйлөрүндө финполиция тинтүүлөрдү жүргүзүп, конфискация кылганын даярдап жатканын жазып чыкты. Достор, бөлүшүп турайын. Финполиция укмуш иштеп, Жумалиевдин бүт болгон мүлкүн спецназ менен Особняк, вилла, дворецтерине обысктар башталды. Финполиция эл менен молодцы, элге тергөөнүн жүрүшүн ачыктап тургула. Финполициядан сораныч, Кудай буюрса Родочка менен Куба браттын бүт мал мүлкү мамлекеттин эсебинен конфискация болчудай болуп турат. Достор, эндиги очередь его величество Сарпашевде. Ушул жулик жөнүндө эмне билесиңер? Чоң Азатка документтердин копиясын, информацияны полный бергилечи. Айткылачы, достор, биз барыбыз Чоң Азат коррупцияга согуш кыймылына кошулгула. Көп болсок жеңебиз. Жазгыла, лайк баскыла, коммент, поделиться кылмай. Мен эле бир жеримде айрый бербей, Кыргыз элим чогуу иш кылалык. Бүт коррупционерлерди айтып чыккыла. Баарын сотко бере алышпайт. Идея важнее дороже денег. Махатма Ганди. Сыймык Жапыкеев. Караколдук укук коргоочу жана активист Камилжан Рузиев негизсиз кармалган үчүн ачкачылык жарыялаганын анын уулу Азат Рузиев кабарлады. Анын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, атасынын 29 май күнү кечки саат 20:00 чамасында улуттук коопсуздук кызматынын жергиликтүү кызматкерлери кармаган. Азыр атамдын акыбалы начар, үйдөгүлөр алып барган тамакты да албай ачкачылык жарыялады. Болгону така ичкен дарыларын гана алыптыр. Атама келген тез жардам кызматы кан басымы түшүп кеткенин айтыптыр. Ошондой эле эртең баш коргоо чарасы каралат экен, бирок сот жабык өтөт дешти, деди Азат Рузиев. Ал кошумчалаганда, атасы акыркы 20 жылдан бери кыйноого кабылган адамдардын укугун коргоп келген. 2006 жылы жана 2017 жылы анын өмүрүнө кол салуу болгон. Азат Рузиев атасынын күнөөсү жок экенин айтып, ага карата козголгон жазык кодексинин документтеринин жасалмасы жана алдамчылык беренелеринин негизинде ачылган ишти эмне үчүн Ички иштер министрлиги эмес, Улуттук коопсуздук комитети иликтеп жатат деген дагы суроо калган. Ысык көл облусунда укук коргоочу Камилжан Рузиев кармалганын 30 майда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет УКМК кабарлаган. Мамлекеттин маалыматына караганда, Вентус коомдук бирикмесинин жетекчиси 57 жаштагы Рузиев жасалма документ жасоо фактысы боюнча айыпталып жатат. Укук коргоочу Каракол шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызмат азыркы учурда УКМК бул кылмышка катыштыгы бар башка адамдардын тактоо боюнча ыкчам тергөө ишин жүргүзүп жатат деп маалымдады. Рузиев буга чейин ички иштер органдарындагы абалды сындап келгени белгилүү. Жергиликтүү саясий репрессияга каршылык комитети уюму дагы билдирүү таратып, Кыргызстанда жарандык коомдун күч жана муниципалдык органдардагы жемкоорлук тууралуу ачык айтып чыккан өкүлдөрүнө карата чагым аракеттери жүрүп жатканын белгиледи. Кылым
Шамым укук коргоо борборунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдирасулова дагы активисттин ишин көзөмөлгө ала турганын билдирди.